Сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына арналган ата-энелер арасындагы спартакиаданын катышуучулары салтанаттуу ачылыш эсебинде этилишти. Рапорт берген улуттук даражадагы калыс Абдулатип Каштабаев. Сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына арналган ата-энелер арасындагы спартакиада болуп өттү. Спартакиадада спорттун волейбол, футбол, үстөл тенниси боюнча мелдештер өткөрүлүп, утушка ээ болгон ата-энелер командалары кубок, диплом жана башка белектер менен сыйланышты. Бул оюндардын уюштуруунун негизги максаты Сапат билим берүү мекемесинде окуп жаткан балдардын ата-энелердин күнүмдүк жашоосуна дене тарбия менен спортко көнүгүү киргизүү, ата-энелердин мекенибизге болгон патриоттук сезимдерин көтөрүү жана ата-энелер арасындагы достук, бир туугандык, биримдик мамилесин чыңдоо. Аталган спорт оюндарын даярдоо жана өткөрүүдөгү бардык чыгымдарын Сапат билим берүү мекемеси мойнуна алган. Быйыл биздин мекемебизге 30 жыл, ошонун алкагында бүгүнкү күндө аталарыбыз арасында, апаларыбыз арасында спорттун 3 багыты боюнча футбол, волейбол, теннис багыттары боюнча ушундай жакшынакай иш-чараларды бүгүн уюштуруп атабыз. Biz мына иш-чараларды дээрлик 7-8 жылдан бери уюштуруп келебиз. 1-2 жылдан бери пандемияга байланыштуу токтоп калды эле. Мына быйылкы жылы дагы ушундай жакшы маанайда баштап отурабыз, аябай жакшы деңгээлде жүрүп атат. Бул иш-чаралар албетте негизги максатыбыз достук, биримдик, ынтымакты орнотуу. Ал эми ата-энелер менен ушундай тыгыз байланышта мондой иш-чараларды уюштуруу биздин мектептеги ишмердүүлүгүбүзгө, окуучулардын билим берүү жана тарбиялык иштерине албетте оң таасирлерин тийгизбей койбойт. Ошондуктан биз жалпы Жети областтын баарынан келген ата-энелерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Баарына достук, ынтымак, биримдик каалайбыз. Буюрса, эң негизгиси жакшы маанайда өтсүн. Мелдешке балдары Сапат билим берүү мекемесинен окуган ата-энелерден турган курама командалар гана катыша алышат. Мелдеште катышуу үчүн атайын медициналык текшерүүдөн өтүлөт жана спартакиаданын бүт талаптарына жооп берилген шарттар түзүлөт. Мелдешке мектептен түзүлгөн бир гана команда катыша алат жана бир ата-эне бир спорттун түрүнө гана катышат. Кайталанган учурда команда жеңилүүгө дуушар болору эскертилет. Мелдештин жогорку деңгээлде өткөндүгүн оюндун жүрүшүндөгү даярдыктан байкаса болот. Бул ынтымак спорт оюндарын Сапат билим берүү мекемеси салтка айландыруу максатында көздөшкөн. Чоң жакшы оюн болду. Ошонун ичинен биз ошо биринчи орунду алдык. Лицейлер арасында Ысык көл областындагы Каракол шаарындагы Хусейин Карасаев атындагы лицейинин ата-энелер командасы биринчи орунду алдык. Анан уюштуруп аткандарга дагы ушу уюштуруп, оюн уюштуруп, ушу ата-энелерди ошол оюнга чакырып, республиканын Кыргызстандын булуң бурчунан берки болгон лицейдин ушул Сапат билим берүү мекемесинин лицейиндегилерин баарын чакырып уюштуруп аткан ушул уюштуруучуларга да чоң рахматта ыраазычылык. Мелдештин соңунда Сапат билим берүү мекемеси окуучуларга жана ата-энелерге ден соолук жана ийгиликтерди каалоо менен иш-чара ийгиликтүү аяктады.